Assalamu алейкум, урматтуу Бестен YouTube каналын көрүүчү мекендештер, агалар, энелер, жалпы көрөрмандар. Жараткан Аллах Таала мүмкүнчүлүк берип, дагы сиздер менен ушул эфирден көрүшүп турганыма чексиз кубанычтамын, чексиз шүгүрлөр айтам. Урматтуу туугандар, Сообществодан мага жакшы каалоо тилектерди айтканыңыздар үчүн сиздерге да, мага эмне жакшылыкты каалаган болсоңуздар, сиздерге да Кудай Таала ошол жакшылыктарды эки эселеп, үч эселеп берген болсун. Урматтуу туугандар, мен бул жашоодо bir dinин тааныган, bir саясатын сыйлаган, bir блогер катары, жеке bir өзүм жеке иш алып барган bir блогер катары коомчулукта болуп аткан окуяларга сөз түрдө өзүмдүн оюму, болуп аткан окуяларды сиздер менен калыс чагылдырып берип турам. Мен ушул нерсени түшүндүм, туугандар, кечеги 3-4 күндүк жараткан Кудайдан келген сыноодо ден соолукка болгон мамилеге өтө bir кайдыгер мамиле кылат экенбиз биз кыргыздар. Ушул маселени аябай терең изилденип, анализ кылып көрдүм. Адам бул жашоодо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан bir хадис бар экен. Адамдар бул жашоодо кадыр баркына жетпеген эки баалуулук бар дейт экен. Анын бирөө убакыт, ал эми экинчиси ден соолук дейт. Biz şariatыбыз, пайгамбарыбыз айткан, динибиз айткан деген сөздөрдү айтсак, кээ бир топойлор буну караңгылык, эскилик, бул Сирия, Афганистан, анан ондай, мындай деген сөздөрдү ырбатат да. Алар эмне дебезин да, эмне дебезин. Ол 14 кылым мурда пайгамбарыбызды эмне деп шыбабаган бул надандар. Мындан кийинки анын үммөтүн дагы ошондой шыбай берет туугандар. Ошон үчүн биз андайларга көңүл бурбайбыз, болгону реалдуулукта ушунун чындык экендигин далилдеп беребиз. Караң. Эгер биз убактыбызды тартиптештирбесек, динибиздин негизинде тартиптештирбесек, биз убакытка кыргыздар аябай кайдыгер мамиле кылат экенбиз. Кандай? Мисалы үчүн, жолдошторуң менен барасың, кафеге же чайханага барасың. Ал жерде 2 саат, 3 саат, 4 саат саясаттан, бизнестен, депутаттардан тартып, президенттин да калбайт иши кыза. Баарын сүйлөшүп ошол жерде хаханы теуп убакытты өткөрөт экенбиз да. Бирок ошол убакытты барып эле тамагын жеп, бисмилла деп тамагын жеп, убакытка туура мамиле кылып эле, достор, кечирип койгула, мен убактым бир аз тарыраак эле. Мен үйгө барып ушул китепти баштап койгон элем, окуп бүтүрүп коеюн. Мен үйгө барып аялым ооруп атат эле, ошону карап коеюн. Бир досум ооруп атыптыр, ошону зыярат кылып коеюн. Но бизнесим ишке түшүрүшүм керек эле, ушунун үстүндө кичине ойлоноюн деп, жанагы чайханадан же кафеден башыбызды сууруп чыгып кете албайбыз. Анткени биз ошолордун арасында жүрө беребиз. Убакытка болгон эң чоң минус. 5 вак намазга туугандар. Кудай 5 вак намазды буйруган ар бир мусулманга, туурабы? Мен мусулманмын деген адам 5 вак намаз окуйт. 5 вак намазга келе жүр, жумага кирип койчу хотя бы досум, бас. Бир жумада бир жолу келет экен. Жүр деп койсоң, жок, убакыт жок дейт. Бирок артынан да шпион болуп скрытый камера менен аңдып барып карасаң тууган, жана убакыт жок деген надан бильярдка кирип алып 3 саат бильярд ойнойт. Ага убакыт бар. Бирок Кудайдын жолуна, Кудай бизге мына 24 саат ырыскы берип атат. Мына жутуп аткан абабыздагы бул ырыскы. Эгер каалабаса ушул абаны алып кое турган болсо, эмне болобуз, билесизби? Жашообуз кыямат болуп кетет. Жашообуз кыямат болуп кетет, кепилдик берем. Бирок Кудай ушундай ырыскыны берип атса таң атканда, аман эсен сак-саламат тургузуп атса, аман эсен тууган урукту үй бүлөнү көрсөтүп атса, ушуга шүгүр келтирип, 5 вак намазыбызды окуп, таза жүрүп, таза туруп, коомчулукта болуп аткан окуяларга калыс өзүбүздүн оюбузду айтып, болуп аткан окуяларды калыс чагылдырып, болбогон ишти болду деп, болгон ишти болбоду деп, пададан алдын чаң чыгарбастан, мындай калыс, эркин иш кылсак болобу десе, болот. Кудайга шүгүр болот, эч ким тоскон жок. Болгону ушу инсандар, биз адамдар баркыбызга жетпей атабыз, кадырыбызга жетпей атабыз. Кадыр баркыбыз курсак менен эмес, кара курсак менен эмес экен туугандар.
кадыр баркыбыз биз убактыбызга болгон мамилени тартиптештиришибиз керек. Сөзсүз түрдө график коюп коюшубуз керек болсо, үйгө жазып коюшубуз керек. Сарда мен мындай кылам, абетте мындай кылам, асырда мындай кылам, шамда мындай кылам. Куптанда мындай кылам. Ден соолугубуз мына караң. Ден соолугубуз. Ден соолук бир аманат. Эгер мына 4 күн мен ооруп калдым, Кудайга тоба кылдым, ушундай катуу кыйналдым. Жараткан Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун, өзүнүн себептерин берип, шифасын берип, дагы мына сиздер менен эфирден көрүшүп атканыма шүгүр айтам, алхамдулилла. Бирок туугандар, ушул ден соолук деген аманатка биз неге жакшы мамиле кылбайбыз? Ушул ден соолук деген аманатты биз тойлорго барып жан чийт экенбиз, туугандар. 5 түрлүү тамак келет тойго барып калсаң ресторанда. Шорпозу келет, мантызы келет, плову келет, устуканы келет, чучугу келет. Мына ушуларды жеп отуруп биз ден соолук. Мурдагы адамдардын жашообу, мурдагы Кыргыздын тарыхын карай турган болсок, мурдагылар токтуктан эмес, ачкалчылыктан өлсө дагы бирок ден соолугу мыкты болгон экен да. Ач болсо дагы ден соолугу мыкты болгон экен. А бирок бизден кийинки муун токчулуктан өлөт деп айткан экен аксакалдар. Чындыгында бүгүн ач калып өлгөн эл жок. Ач калып кетип атам деген эч ким жок. Ач калып өлүп кетип аткан эч ким жок, туугандар. Токчулуктан, жегенден, тартипсиз жеп, тартипсиз уюштурганыбыздын кесепетинен ушул ден соолугубузга минус болуп, биз ооруп, ушинтип өзүбүзгө бир ооруларды пайда кылат экенбиз. Ошондуктан туугандар, эгер ден соолугуң болбосо, сенин президенттигиңе не пайда? Эгер сенин ден соолугуң болбосо, сенин депутаттык мандатыңа не пайда? Эгер сенин ден соолугуң болбосо, урматтуу менин каналым көрүүчүлөрү, урматтуу менин мекендештерим, мусулман бир туугандарым, мен силерге бир мусулман блогер катары айтып атам. Эгер ден соолугуңуз болбосо, сиздин мансабыңыздын, бийлигиңиздин, мандатыңыздын, званияңыздын, байлыгыңыздын, миллиард акчаңыздын бир тыйынга кереги жок. Кереги жок экен, туугандар. Ошондуктан биз бул жашоодо бир эле жолу жаралабыз. Бир эле жолу келебиз. Ушул бир жолу келген жашоодо туура убактыбызга мамиле кылып, туура ден соолугубузга тартип коюшубуз керек. Ден соолугубузга туура мамиле кылышыбыз керек. Туура нерсени, адал нерсени жешибиз керек. Арамбы, адалбы алып келип урдура бербешибиз керек. Ушул урдура бергендин кесепетинен ушундай оорулар күчөйүп атат биздин коомчулукта. Бул ден соолук убакыт бизге чоң аманат. Бир миллиардер досуңуз сизге миллион акчаны берип туруп, бир айдан алып келип бересиң, муну пока пайдалан деп берсе, сиз ошо миллион акчага өтө кылдаттык менен мамиле кыласыз. Туурабы? А бирок Аллах Таала сизге 60 жыл, 70 жыл, 80 жыл өмүр берип атат. Ушул өмүрүңү туура пайдалан деп ден соолук убакыт берип атат. Ушул убакытты биз эмнеге акчага болгон мамиледей мамиле кылбайбыз ушул ден соолугубуз менен убактыбызга? Келиңиздер, бүгүндөн баштап биз саясат деп убактыбызды ла деп ысырап кылып жүрө бербейли плашатта. Саясатта өзүнүн нугу менен кете берет. 2 саат, 3 сааттап кафе, чайханалап жүрө бербейли ден соолугубузга зыян келтирип. Ден соолугубуз бизге аманат экен. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 14 кылым мурда айткан, адамдар баркына жетпеген 2 баалуулук бар, 2 улуу нерсе бар. Анын бирөө ден соолук, бирөө убакыт деген. Биз ушул убакыт менен ден соолукка сөзсүз түрдө кайдыгер эмес, сөзсүз түрдө көзүбүздү чоңураак ачып мамиле кылышыбыз керек. Мына ошондо биздин жашообуз дагы тартиптүү болот, адал болот, саламат болот, ийгиликтер коштоп жүрөт бизди дайым. Ошондуктан сиздерге мен ушуну сунуш кылат элем, туугандар. Саясатта өзүнүн ордунда, диний маселеде өзүнүн ордунда, бирок бизге эң негизги нерсе эмне десе, ушул убакыт менен ден соолукка сөзсүз түрдө жакшы мамиле кылсак, биздин келерки жашообуз, Кудай буйрса, балдарыбыздын, үй бүлөбүздүн, тууган эл журттун алдында жакшы болот деп мен ишенем. Ден соолук менен убакытка сөзсүз түрдө кайдыгер мамиле кылбашыбыз керек. Зирек, көзүбүздү ачык, ойгок мамиле кылайлы. Убакыт, ден соолук бизге чоң аманат.